Мен урматтуу достор, Кришаны багып баштагандан бери оңор эмес адам канаттуу бактап окшойт. Кичинекей тукумун таап алдым, жөжөсүн таап алдым, уясынан түшүп калыптыр. Ар кандай суроолор менин инстаграмга кайрылып атышат. Эми оңор эмес да, короче. Криш. Азыр мен силерге бакпай эле койгула деп эле совет берет элем. Негизи тем более карганы да. Карганын эң жаман сапаттары. Эми бул кузгун. Кузгун менен карганын разницасы болот. Кузгун өтө чоң болот, карга кичинерээк болот. Бул эң жакшы көргөн нерсеси мындай бузуш да, сындырыш. Любой нерсени сындырып кете берет, карагылачы. Криша? Болду. Эгер нервиңер жука болгон болсо бакпаш керек буну. Көрүнгөн нерсесин сындырып, чокуп, оюп, ушундай кылып турат. Ошон үчүн постоянно байланып турат үйдө. Анан адамга өтө көнүп алган үчүн башка адамдарга да атака кыла берет да. Кече могул жерде электриктер иштеп аткан экен, столба коюп, ошолорго атака кылып, үстүндө турганга расакол салып аткан экен. Чыксам 4-5 кубалап жүрүштүр. Анан зор калып калдым. Ошо биринчи эң жаман сапат ошо. Только талкалап турат. Көрүнгөн нерсени кармап туруп эле сындырып көрүш керек. Ойноп көрүш керек. Бул баягы адам менен тең эле жашайт да, 70-80 жыл жашайт. Ошон үчүн мунун акыл эси дагы кечирээк өсөт экен да. Азыр 3-ай кетип атат. 3 айлык жаш баладай эле бир белекаттарды кармаса эле сындыра берет да. Анан бир жылдык болуп калгандан акырын тили чыгат. Сүйлөп баштайт анан. Гриша бай. Анан сүйлөгөндү үйрөтөбүз болушунча. Анан 2-3 жаштан кийин уже нээси иштеп баштайт, интеллектуальный болуп, 4-5 жашар баладай болуп. Анан домдо жашагандарга дагы болбойт достор, канаттууларчы. Домдо жашагандар көбүнчө попугай баксаңар. Попугай, көчкөн, алар баягы травоядный болгон үчүн богу дагы сасыбайт. Жеген богу апелькага окшоп эле чыгат попугайдыкы. Эң сасыбаган, жыт бербеген попугай да, ошон үчүн эң көп ошону багат. Каргалар баягы хищный канаттуу болгон үчүн эт жейт да булар. Эт жеген бардык канаттуунун богу сасыйт. Бүркүттүкү, куштуку, ителгиники. Ошондой эле карганыкы дагы сасыйт. Анан бунун курсагы ачкан болсо, кыйкырганда уже чыдабайсыңар да. Тамак беришиңер керек. Жаман жагы, ошо зуугу, бузгандыгы, анан размери ham чоң, постоянно жүрөк сыгылат. Эшикке кой бергендечи, кайсы адам келип чабы берет, кайсы адам келип өлтүрүп коет деп. Неге дегенде биздикилер каргага көнгөн эмес да. Ошол жагы дагы бар. Анан өзүнүн вольери бар, чоң. Андан дагы чоңун салабыз жакында. Кичинекей капаста турбайт бул достор. Чоңдугун көрдүңөрбү? Оңор эмес. 62 сантиметр азыр. Чоң капас болуш керек, сөзсүз. Анан бир күндө сөзсүз бир маал алып чыгып учуруп туруш керек. Азыр өтө активный маалы, подросток деп коет го. Переходной возраст. Любой нерсени талкалап өрт маалы да, акылына келгиче. Бунун жүнү түшүп, башка жүн чыгыш керек. Сакалы менен башында кашы чыгыш керек эле, ошону күтүп атам азыр. Ошол чыкса анан чиста кузгун болуп чыгат. Орустар буну ворон дейт. Кузгунду. Карганы ворона дешет. Карагыла чоңдугуну. Өтө чоң да бул. Анан кичинекейинде 10 күндүктү алып келгенбиз да. 2 ай бактык. 2 айдан өтүп ушул малга келди. 10 күндүгүндө бир күндө 1,5 кило эт жеп койт эле да. Жарым саат сайын жейт чычат. Чоңоюшу дагы өтө тез чоңоет экен. Азыр чоңойгондон кийин уже аз эле жеп калды. Бир күндө 50 сомдук жейт да этти. Эт аралаштырып, анан жумуртка, жөжө кылып аралатып беребиз. Дайыма эт жей берсе дагы болбой калат. Тумшуктары слабыйлашып кетет. Кальций жетпей калганданчы. Анан чегирткеге де берип коебуз.
ошентип өстүрө беребиз. Эгер анан башка канаттуулар деле мисалы көбү багып атат го. Сурап кантип багам депчи. Муну баккандан кийин до конца багыш керек да. Бул мисалы 80 жыл жашай турган болсо, мени карытат да. Ошого чейин күндө убакыт бөлүп, тамак алып келип берип. Мен Инстаграмдан, Ютубтан көргөн сонун да, мисалы, бирөөнүн багып атканын көрсөңөр сонун, бирок өзүңөр бакканда Инстаграмда сонун боло бербейт да, жаман жактарын көргөзбөшкө аракет кылабыз Инстаграм, Ютубта. Кээде эт жок болуп калганда бакырып, нервти ойнотуп, весь айылды башына кийип алат. Кээде роса сонун болуп кетет, ойноп, жыргап, зериктирбейчи. Ушундай ар кандай убакыт бар. Ошон үчүн чыдаш керек. Анан бул адам менен жүргөндө дагы любой маалда чычып кое берет. Келгенде чычып калат болду. Андай дарат кыла турган жери кылбайт да. Ошол жактары жаман. Жакшы жактар дагы бар. Өмүр бою силер менен шерик болот, качып кетпейт, кетип калбайт. Эсин чокулбайт. Просто курсагын эле тойгузуп туруш керек мунун, Анан өтө эрке бул. Эркелегенди жакшы көрөт. Ошентип турмасаңар жыргап жатып калат, Карабач. Жерге салбаган. Мындайча айтканда, шерик болуп каласыңар да, өмүр боюга. Эгер багам дегендер болсо, булар зоолордо жашайт. Бизде айыл-пайыл жок. Основной зоодо. Анан булар каргаларга окшоп үйүрү эмес, эки-экиден эле жашашат. Биз буну алып атканда жанында сапсанын уясы бар экен эле. Буларга хищниктер аны тийбейт экен да. Биринчи жагы булар өтө өжөр болот. Кадимкидей эле буттары хищниктей эле, тумшуктары деле. Экинчиси анан эти сасык болот да коет. Ошон үчүн көбү жебейт. Бүркүттөргө ham атака кыла берет да булар. Уясына жакындаган болсо. Жапайы жашоодо орустар көп айтып калат. Кашкырлар менен көп иш кылат экен. Мисалы, чоңураак бирдеке көргөн болсо, карга кашкырды чакырып келет экен. Кашкырга атака кылат экен. Андан ашканын каргалар жейт экен. Илгери согуш болгондо дагы каргалар көп учкан жерден алысыраак качышкан да. Неге дегенде ошол жерде өлүм көп болгон. Каргалар бар жерде уруш көп болгон экен. Каргалардан көбү билген. Анан булардын памяти өтө күчтүү достор. Өмүр бою эстеп калат. Эгер шапалак менен уруп же баласын алып койгон болсоңор, энеси унутпайт. Өмүр бою эстейт. Ошон үчүн буга болушунча капа кылбашка аракет кылам. Нервтенгенде дагы башка жакка барып туруп, нервтенип туруп, кайра келип, бул менен ойной берем, Ато келбей коет, кадимкидей таарынат. Адамдай элечи. Бир койгула эле. Деп наракка кетип калат. Ошол жагы өтө күчтүү. Анан бул адамды жерге көмгөндү ушу үйрөткөн деп коет. Куранда дагы жазылган экен. Өтө сонун бирок. Зүмөн өзү ойноп жүрө берет да. Кырша. Маймылдан кийин ушулар турат акылдуулук боюнча. Биринчи адам болсо, экинчи маймыл, үчүнчү карга менен попугай. Башка жаныбарларга караганда ой жүгүртүүсү бар. Мисалы, көгүчкөндөр ой жүгүртпөйт, аларга берилген милдетин эле аткарат, болду. Оюн ойносоң болот. Кубалашсаңар болот. Кадимкидей эле головоломкаларды аткарат го, интернеттен көргөн болсоңор керек. Меники дагы эми кичине акыл эсине келип алсын, анан үйрөтөбүз. Анан тамактары боюнча достор, бул эт жейт, клубника жейт, банан жейт, ананас жейт. Мындайча айтканда көп нерсени жейт.
Туздуу менен майлуу бербеш керек. Основной. Туз буларга ят катары тиет экен да. Анан бул дагы хищник. Охота кылат кадимкидей эле. Болду. Азыр дагы курсак ач. Курсагын тоюз коюш керек. Булар баягы суук жакта көп болгон үчүн ысыктан өтө кыйналып атат. Мына июнь менен июль ичи зорургуп алып өтүп атабыз. Августтан жон тиби. Замокты ачып алсаң ал август сентябрдан баштап анан салкын түшүп калганда кеңири жүрөбүз. Замок тарт. Замок. Нон тартсаң. Кириш. Тарт. Нарга тарт. Тартсаң ачылат. Замок тарт. Тарт. Нолар. Тарт десем тартып атат. Якта. Көрдүңбү? Дагы бир жолу. Тарт. Замок тарт. Нон. Ушундай достор. Любой нерсеге үйрөтсөңөр үйрөнүп кете берет булчу. Мында ограничение жок. Только охота эле, немеле кыл деген нерсеси жок бунун. Башың иштет десең башың иштетип коет. Колуң иштет десе колуң иштетет. Курсагың тогуз десең курсагың тогузат. Ошон үчүн эгер богуна чыдап, условиясын түзүп, күндө тамак менен камсыз кылып ойното алам дей турган болсоңор баккыла достор. Анан бирөөнү көрүп эле, сонун экен деп багып алып эртең бүрсү күнү колуңар тийбей, ачка калып, бул бечаралар дагы өлүп калат да. Мисалы мен любой канаттууга борум оорубайт. Лично ушу карга жагат да. Бизге эле баягы терс карман катары түшүп калган да бул. Жамандагай депчи. А так өзү бул деле Кудайдын жаратканы. Обо, майлы достор, аз курсаң тоюш коюнчу. Жолугабыз го да.